Мен англисче түшүнөм, бирок сүйлөй албайм деген фраза көп уккан фразалардын катарына кирет. Ошондуктан бул сабакта эмне үчүн андай болот жооп бергенге аракет кылам жана анын чечүү жолдорун айтып берем. Биринчиден, эмне үчүн андай болот карап көрөлү. What is your hobby? Simple present колдон. Simple present колдон. Эмне эле? Бул subject plus verb беле? Окей, айта берейинчи. I play basketball. Are you a good basketball player? Yes. 4 жыл мурун баштагам, дагы деле ойнойм деп кантип айтсам болот? Бул кантип айтат элем? Present perfect continuous колдонсомбу? Точно ошону колдоном. Бирок бул структурасы кандай эле? Subject plus have, has, plus being, plus were, plus ing. Болду азыр. I have been playing basketball. Вакытты унутуп калдым го, канчадан бери ойногом. Фону колдонойм, I have been playing basketball for, I should go. Present simple. Present simple. Go. No. Present simple negative. Present simple negative. Don't go. Кетип калбады. Мейлим, кийинкисинде сүйлөшөбүз. Бул видеодо көрсөтүлгөндөй мен англисче сүйлөй алган жокмун. Себеби көп ойлондум. Фокусту грамматикага койдум. Кайсы грамматиканы колдонсом туура болот же кайсы сөздү колдонушум керек деп кечке ойлонуп туруп алдым. Сүйлөп жатканда кечке ойлонуп отурганга убактыбыз жок. Себеби биз менен сүйлөшүп жаткан адам жоопту күтүп турат. Эгерде сизде да ушул көйгөй болсо, бул видеону аягына чейин көрүңүз. Анткени 4 этап аркылуу бул көйгөйдөн кантип арылууга болот, ошону айтып берем. Биринчи этаптан баштасак, анда топик менен үйрөнүңүз демекчимин. Бирөө менен сүйлөшүп жатканда ар түрдүү темада сүйлөшөбүз, туурабы? Мисалы үчүн достор, туугандар, ден соолук тууралуу, айлана чөйрө тууралуу, медицина, саякат, саясат жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми англис тилинде ар түрдүү темада сөз байлыгыбызды көбөйткөн фразаларды үйрөнгүбүз келсе, сөз жазып жүргөн дептерибизди алабыз жана аны ар түрдүү топиктерге бөлөбүз. Ар биринин башталышына атын коюп коебуз. Мисалы үчүн, достор бөлүгүндө достор деп жазып коебуз жана досторго тиешелүү сөздөрдү, фразаларды үйрөнгөнүбүздү ошол бөлүккө жазабыз. Ал эми медицина бөлүгүнө болсо, медицинага тиешелүү сөздөрдү жолуктурганда же медицина тууралуу үйрөнгөн сөздөрүбүздү, фразаларыбызды ошол бөлүккө жазабыз. Сөздөрдү бир бөлүктөн экинчи бөлүккө аралаштырып жазбайбыз, өзүнө тиешелүү болгону гана категорияда бөлүп жазабыз. Ушуну топик менен үйрөнүү деп айтабыз. Ар түрдүү топиктерге бөлүнгөн дептерим бар. Эми эмне кылам? Кийинки этапка өтөбүз. Сүйлөгөндөн алдын жазыңыз. Экинчи этап бул сүйлөөдөн алдын жазуу. Ооба. Себеби жазып жатканда сиздин убактыңыз болот. Кайсы чакты колдоном, кайсы фразаны колдоном же кантип сүйлөм түзөсүз, сүйлөмүңүздүн структурасына кенен ойлонуп түзүп алганга убактыңыз болот. Мисалы, жана эле ачкан дептерибиздин кайра колдонобуз, ачабыз, family бөлүмүнө өтөбүз, үй бүлөгө тиешелүү сөздөрдү жазган бөлүккө өтөбүз. Биз үй бүлө жөнүндө бир нерсе жазалы, топик жазалы, сочинение жазалы же. I have a family дегенден кийин эмне деп жазарыңызды билбей токтоп калган болсоңуз, анда сизди куттуктайм. Сиз үчүн сонун инструмент бар. Бул жерде мен видео менен көрсөтүп берем. Бул сайт көргөнүңүздөй аябай пайдалуу, албетте колдонуп көрүңүз. Бул онлайн инструментти колдонуп өзүңүздүн сүйлөмдөрүңүздү куруңуз. Мисалы, I have a family деген сүйлөмүңүздү I have a large family or I have a small family деген сыяктуу ар түрдүү сынатооч фразаларды колдонуп, сүйлөмүңүздү жөнөкөй сүйлөмдөн татаал сүйлөмгө айландыра аласыз. Бул жазгандарыңыз сүйлөгөндө кандай жардам берет? Бирөө менен үй бүлө тууралуу сүйлөшүп калдыңыз дейли. Эмнени сүйлөйм деп мээңиз ойлонуп отурбайт. Автоматтык түрдө жана сиз дептериңизге жазган жерге алып барат да сизди. Ошол жерде жазган сүйлөмдөрүңүздү эстейт. Себеби ал сүйлөмдү башка бирөөлөр эмес, сиздин мээңиз, сиз түзгөнсүз. Ошондуктан сөзсүз бул фундаменталдык жардам болуп берет сиз сүйлөп жатканда. Демек, жазуу бул кийинки сүйлөгөнүбүзгө шпаргалка сыяктуу экен да. Үчүнчү этап
Алдыңыздан чыккан ар бир билбеген сөзүңүздү фраза, этиш же сынактагыч болобу айтор жазыңыз. Ушул сабактын башында ачкан дептериңизге ар топиктин астына тиешелүү сөздү жазыңыз. Жаңы сөздөрдү кантип туура жазуу керек, кантип жаттаган сөздөрдү сүйлөгөндө активдүү колдоно ала тургандыгыңыз жөнүндө өзүнчө бир видео сабак чыгарам. Анда кийинки этапка өтсөк. Анда 4-этап жөнүндө сөз кылсак, практика кылыңыз. Элестетиңиз, сиз право алыш үчүн окудуңуз. Машинаны кантип өчүрүп күйгүзгөндү, ылдамдыкты азайтып көбөйткөндү, оңго солго кантип буруш керек баарын билесиз. Бирок эч качан машинага отуруп көргөн эмессиз. Сиз машинага отурбай мыкты айдоочу боло аласызбы? Жок, албетте. Канчалык теорияны жакшы билген менен бир да жолу машинага отурган эмес болсоңуз, мыкты айдоочу боло албайсыз. Ал үчүн машинага отуруп көбүрөөк айдаш керек. Ошол эле сыяктуу англис тили да ошондой. Эгерде сөздөрдү жаттап, грамматиканы билсеңиз, бирок сүйлөбөсөңүз, анда машина айдап көрбөгөн айдоочу сыяктуу эле болуп каласыз да. Сүйлөш керек десем, көп окуучуларым айтат: "Мен жалгызмын, ким менен сүйлөшөм" деп. Өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүңүз демекчимин. Албетте, бул 4 этапты тең колдонуп көрүңүз, сизге сөзсүз пайдасы тиет. Анда кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз. Бул сабакка лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз жана биздин каналга катталып, досуңуз менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Көрүшкөнчө.